Мынакей 10 март кар жаады эле. Авария болуп калышты. Жалал-Абадтан Остоге тартканда Жалал-Абадтан өткөн эле ашып. Жалал-Абад өзгөнүн ортосунда ашып. Başı жарылды дейт. Балондар. Чүйдө 2 кишинин сөөгү табылды. Чүйдүн талаасынан 2 кишинин сөөгү табылганын Спутник агенттигине өздүк маалымат булактар билдирди. Бул тууралуу кабар Москва райондук милициянын нөмөт бөлүмүнө 7-мартта түшкөн. Маркумдар 1999 жана 2003-жылы туулган балдар экени аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча бирөөсү муунтулган. Милиция кылмышка шектелген 4 адамды кармады. Баласака, не болуп атат? Машинамды көрүп ичим ачып кетти. Ичиңиз ачып атат. Күлүп атам, бирок өзүм билсем эмне болот экенин. Чындап бар. Мар билесиз, канчалык кыйналып, Кудай бер деп сүйүнүп алганмын. Бирок майли Кудай бергенде разы болгон, алганда эми разы болобуз. Иншалла. Тонар, бүгүн ушундай кырсык болуп калды. Эл баласы ака машина менен Жалал-Абадка келген өзү, айланып кеткени иштери менен. Анан бүгүн обедте күзөтүп атканда ушинтип бир аз машинанын аркасы таштап, ош жолундачы ушундай кырсыкка учурап калды. Азыр мени үйүмө алдына алып келип токтотуп койдук машина. Уже билбейм, бул машина жарайбы, жарабайбы билсең керек. Мерседестин жакшы машина болчу. Где-то канча калдыңыз эле ака? 500 миң тегереген да. 500 миң тегенен да. Недавно эле алган да, просто мен да ичим күйүп турат. Эми кырсык, главный ден соолук, машина табылат ана. Акам ичиндеги нерсени мен да сезип турам азырчы. Тагдырды талкалаган түйүнчөк. Атын айткысы келбеген келиндин турмушу 1 айда астын үстүн болду. 4 балалуу аялдын жолдошу 8 февралда синтетикалык каражатты жеткирип бара жатып, укук коргоочулардын колуна түшкөн. Келин жолдошу жумуштан тышкары кошумча акча иштейм деп кокусунан шылуундардын кылтагына илингенин айтууда. Учурда ал киши эң оор делген 282 менен шектелүүдө. Бул берене менен өкүмү кузулгандар 12 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азыр 4 баланын атасы 2 айга убактылуу камакта. Мындан улам жаш келин президенттен ырайым сурап жатат. Буюрса ушул ишке ашса биздин өтүнүчүбүз, ата-энелердин өтүнүчү үмүтү аябай чоң. Жаш балдар да аябай көп экен. Азыркы күндө ушу берене менен кирип кетип атканчы жаш балдар. Ошо 1 килограммга чейин деп айтыптыр, ажыбыз 1 килограммга чейин келер, анан биринчи жолу сот болгондорго мен ырайым кылып бергенге даярмын дептир. Неге билбейсиң сен? Начальник болуп, неге билбейсиң, айтсам? 1 айдан бери эсеп такалап атасың. Биздин сотрудниктерге 4 техника алганбыз. Ошону мына кетерде өзүңөргө тапшырып, анан кийин силер менен биротоло коштошуп анан чыгып кетебиз да. Ошо чоң рахмат бардыңарга. Все, бардыңарга ийгилик анда. Оштогу көз жоосун алган көрүнүш. Ош шаарында бүгүн ушундай балбалактап кар жаады. Соц тармакка тараган видеонун алдына кар өзгөчө Сулайман Тоо тарапка катуу жааганын жазышты. Айрымдар сары карыңар менен деген билдирүүлөрүн калтырышты. Эске салсак, кечээ Кыргызгидромет 10 марттан тарта өлкө боюнча туруксуз аба ырайы болорун эскерткен болчу. Бүгүн 10 март кар жаап атат. Бадамдар мынтип гүлдөп калган эле аппак болуп. Кар жаап атат. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата-энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетине болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз.
Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.